символика деп аталат туугандар. Мыйзам долбоорун 2 жана 3 окууда добушка коюп беришиңизди суранам. Мен сурандым, ошон үчүн Нурлан Шакиевди тепкилебегиле, мына мени тепкилегиле. Бүгүн мамлекеттик тууну өзгөртүү жөнүндөгү мыйзам долбоору комитетте 2 окууда каралды. Жыйынга туунун авторлору Бекбосын Жайчыбеков менен Жусуп Матаев чакыртылып, кызуу талкуу менен өттү. Ал арада туудагы күндүн нуру жана түсү боюнча сунуштар дагы айтылды. Элдин түпкү желеги Манас мезгилинде бул көк болчу. Ошон үчүн жазылып турат көк асаба кызыл туу депчи. Ошон үчүн биз кийин анан эгерде мына мен көк деп берип атам, силер азыр ушул дагы маселени койгула. Кызыл түс бийликти, кубаттуулукту, жеңишти, салтанатты сыпаттаган түс деп турат. Бул жерде деген кыз коммунисттик партиянын туусу кетти, СССРдики кетти деген бул бекер сөз. Кытайдыкы деле өлбөй жатпай турат. Мындай кызыл түстөгү көп эле өлкөлөр бар. Демилгечи Улан Бердибаев сиз айтып атасыз го, нурлар анан кийин кыргыз элинин 40 уурусун камтыйт деп ушу нурлар. Анан кийин азыр болсо ошо нурлар бош болуп турбайбы? Бош болуп турат. А менин сунушум ошо нурлар болсо бош болбой, бекем баары бекитилсин деген эле сунуш болчу. Концепциясында дагы аталган мыйзам долбоору аталган схеманы урматтуу коллегаларыбыз колдоп беришкен. Депутаттардын ичинен Мирлан Самыйкожо тууга өзгөртүү киргизүүгө каршы экендигин билдирди. Ал эми демилгечилердин бири Улан Примов бул демилгени тууну жакшыртуу таризинде гана кабыл алуу зарылдыгын белгиледи. Урматтуу президентибиздин саясатына каршы эмесмин, колдойм. Бирок тууга каршымын. Президенттин саясатын колдоп келатабыз жана да колдой беребиз. Бирок могу тууга болгон менин жеке пикирим, каршы пикирим бар. Интеллигенция 350 депутат кабыл алган тууну бүгүн 90 депутат өзгөртүп койгонго акыбыз жок. Ошон үчүн бул мен ойлойм, дагы бир жолу жалпы баарыңыздарга айтып кетким келет. Бул референдум аркылуу эл чечиш керек. Каршы пикирлер да бар, колдоп аткандар да бар. Керек болсо тууну башынан өзгөртүш керек деген, түп тамырын өзгөртүш керек деген да сунуштар келип атат. Бирок биз бүгүнкү күнү ошол болуп аткан азыркы туунун жакшыртуу, толуктоо маселесин гана карап атабыз. Ошону бир туура кабыл алсаңыздар. Экинчиси, авторлордон авторлукту эч ким талашып аткан жок. Буну баса белгилеп коеюн. Андан кийин туунун авторлорунун бири маркум Сабыр Иптаровдун азыркы туу боюнча мурда айтканын Примов депутаттарга окуп берди. Бул өсүмдүк күндү карап өсөт, бул батканда башын жерге салып таң атышын күтөт. Мындай түшүнүк менен мени кайдыгер калтырбай, автор катары бул суроо кайра каралып атканына карата мен бул тууну кайра каралып чыгышына даярмын деп Раматтылык Иптаров дагы өзүнүн сөзүндө айтып өткөн. Буга чейин тууга өзгөртүү киргизүү маселеси 2-элдик курултайда дагы козголуп, делегаттар өз пикирлерин айтышкан. Бул боюнча соңку пикирин президент Садыр Жапаров курултайдын 2-күнү билдирген. Нурлан Шакиевке, спикерге мен айттым. Нурлан, ушундай болуп атат. Эми желекти мындай оңдоп түзөтүү киргизүү менин компетенцияма кирбейт. Жогорку кеңештин компетенциясы. Авторлорун чакырып, көрүп, кеңешип, балким ушу күндүн нурун кичине түздөп, анан баягы боз үйдүн түндүгүн бир 4кө көбөйтүп койбойсуңарбы деп мен сурандым. Ошон үчүн Нурлан Шакиевди тепкилебегиле, мына мени тепкилегиле. Серепчилер бул маселеде туунун авторлорунун пикирин эске алуу зарыл деп эсептейт. Эгер өзгөртүүгө муктаждык болсо, сүрөтчү, дизайнер сыяктуу символикалар менен иштеген адистерди дагы бул ишке тартуу керектешет. Түндүктүн сырткы тегереги мурун ошол андан сыртында тегерек жок да. Түндүктүн тегереги күндүн тегерегин алкаган көрсөтүп турат да. Бүгүнкү күндөгү эмеде алкактан күндүн алкагынан сырткардан да бир тегерек кетет. Сунуш кылып атканча бул менимче туура эмес да. Ушулардын баарын эсепке алып өзгөртө турган болсо, элдин пикирин эске алып, баарын пикирин эске алып туруп, анан өзгөртүү керектир. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук комитети мамлекеттик тууну өзгөртүү боюнча маселени карап, аны 2-3 окууда колдоду. Эми аны парламенттин жалпы жыйынына алып киришет. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.